Саламатсыздарбы, урматтуу тораға, урматтуу депутаттар. Апрелдин 5-6 күнү Кыргыз күрөш федерациясы атайын чакыруу берип, мен ушул Американын Огайо штатынын Синсиннати шаарына барып келдим. Ал жерде биздин кыргыз жарандарыбыз демилге көтөрүп, ушул Кыргыз күрөш федерациясын Америкада ачышкан. Ошол федерациянын ачылгандыгына байланыштуу булар Америкада биринчи жолу Кыргыз күрөш боюнча Американын ачык биринчилигин өткөрүштү. Мен эмнеге көңүл бургум келет, урматтуу депутаттар? Океандын ары жагында миңдеген километр бизден алыста жүргөн биздин мекендештерибиз, биздин жарандарыбыз ошол жерде өздөрүнүн кыргыз экендигин унутпай, биз кыргызбыз деп ак калпагын кийишип, ошол биздин улуттук баалуулуктарыбыз болгон, алардын бири ушу кыргыз күрөшүн өнүктүрүүгө аракеттерин кылып, чоң программа даярдап, бул сайтка жайгаштырылды. Ошол программада биздин бөбөктөрүбүз улуттук кийимдерди кийип, кара жоргону бийлеп, улуттук музыкага ачылышында аябай аракет кылышыптыр. Бул жерге ошол штаттын Синсиннати шаарындагы спорт башчылары келип катышты. Кыргыз күрөшүнүн ошол Америкадагы федерациянын президенти өзү күрөшүп жүргөн, ошол Американын чемпиону болгон, Американын жараны. Буну мен эмнени айткым келет? Ушул биздин жарандарыбыз чоң үмүт менен атайын чакыруу бергенден кийин барып катышканда ошол жерге биздин элчиликтен, биздин ошол генералдык консулдуктан бир дагы адамдын келбегендиги болду. Бул эми 200ден ашык жаран жөн эле ушул күрөштү өткөрбөй, ошол жерде өздөрүнүн маселелерин да коюп, кичине болсо дагы бийлик тарабынан көңүл буралуу деген үмүт менен кылган иштерине биздин ушул сыртта жүргөн атайын мамлекеттен айлык алып иштеп аткан Чикаго шаарындагы генералдык консулдуктан бир дагы адамдын келип катышпагандыгы мени өкүндүрдү. Муну ошол жердеги жарандарыбыз ачык айтышты. Бул биринчи жолу эмес. Буга чейин ошол эле шаарда Ордо боюнча федерация ачылыптыр. Бул дагы ошол биздин улуттук оюнубуз, кыргыздын. Улуттук оюнду булар жайылтууга чоң салым кошуп атышат. Өздөрүнүн демилгеси менен, өздөрүнүн акча каражаты менен. Ошого салым кошпосо дагы барып моралдык колдоо көрсөтүп, кандайсыңар деп сурап койгондун өзү алар үчүн чоң белек. Мен сурап элем, биздин тармактык комитет атайын ушул генералдык консулдуктун ишин караганда Чикаго шаарындагы ушул маселеге көңүл бурсаңыздар, генералдык консулдук эмнеге түзүлөт? Ошо биздин жарандардын сыртта жүргөн укугун коргоо үчүн, ошолорду угуу үчүн. Бул маселе жөнөкөй эмес, биздин миллиондогон жарандар сыртта азыр. Мына Россияда, Европада, Америкада эң көп жарандарыбыз мына Американын Чикаго шаарында. 60тан ашуун спортсмендер катышты. Американын өзүнүн күрөшчүлөрү катышты. Өзбекстандан катышты бул иш-чарага, ошол биринчи ачык чемпионатка. Биздин ошол жердеги диаспора башчысына мен ыраазычылык билдирем. Кыргыз күрөштүн ошол вице-президент болгон Мелис деген азаматыбызга алар күнү түнү уктабай чуркашып, ошол кыргыз дешип, кыргыздын баалуулуктары дешип чуркап жүрүшөт. Биз ошого бийлик тарабынан, тышкы иштер министри тарабынан көңүл бурушун суранып кетер элем. Биз жогорку кеңеш муну контролго алып, өзүнчө сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Ушу бардыгыңыздардын атыңыздардан дагы бир жолу ошол Америкадагы биздин жарандарыбызга терең ыраазычылык билдирип, биздин улуттук оюндарыбызды жайылтып кошкон салымына бир рахмат айтып койсок. Алмаз Ахунжанович буну көңүлгө алып, тышкы иштер министрине бир катуу айтып койсоңуздар, бул сөз керектүү маселе.
мен түшүнүп турам, Нью-Йоркто башка иш-чара болду, бирок ал иш-чаралар 5-6-сында эмес, 7-8-inde болду. Министр мырза барды деп, бардыгы ошол жака кетип калышыптыр. Эч ким ошо жарандарга көңүл бурган киши жок. Ушуну эске алып койсоңуздар, рахмат.